Оренбургтагы мекендештерибиз ыйлап талаада жатат. Өз мекенине жерине келе албай, Баткенде чегара маселеси сейил жүрүп кетти. Канча деген биздин мигрант туугандарыбыз чет жакта ачка жатат, канчасы Кыргызстанда жатат. Мунун баары эмнеден? Биз баарыбыз мамлекетти күнөөлөйбүз. Мамлекетте эч кандай күнөө жок. Ошол эле мамлекетти сен жана мен тамдагам. Ошого голосуз сатып, арзыбаган акчага сен, мен, туугандарыбыз баарыбыз голосуз саттык. Туурабы? Туура. Ошол эле депутаттарды шайлаганбыз. Өзүңөр вопрос берсеңер болот. Ошо силер шайлаган депутат силерге эмне кылды? Эмне бизнеси бар? Бизнеси бар десек, биз Жапыкеев байке конкретно анык жүзүн ашып кетти. Биз жаштар Жапыкеев байкени колдойбуз. Бу алдыда келе жаткан шайлоолордо силер кимдин ким экенин билдиңер. Арзыбаган акчага алданбагыла. Мен Кыргызстандын чоң келечегине ишенем. Силер да ишенгиле. Дүйшөнбек Зыралиев деген мурунку вице-премьерди мыйзамсыз баю деген берене менен кылмыш жоопкерчиликке тартып, азыр камакта жатат да. Эгер ошол берене менен иштете турган болсо, азыркы атка минерлердин 95% камасы болот. Кылмыш үчүн козголсо болот. Кантип эле сен өмүр бою мамлекеттик кызматты иштеп, анан ушунча фирмаларды кайдан алдың деп. Эмне үчүн башкы прокуратура, тергөөчүлөр ошондон баштабайт. Бардыгына козгоп туруп турмаса, жанагы Кыргызстан тышкы карызы чепух болуп калат. Өз немесине кетирип. Фарел ошо сыймык инебиз бир жакшы иштер, демилгелерди кылып атат, бир каалап эле айтып коюшпу. Кандай сыймык жакшыбы? Сен атаң менен чоң иштешкенин Фарелованы тааныйсыңбы? Биздин колхозда дагы көп жыл башкарма болбоду беле? Сен абдан жакшы идеяларды көтөрүп атасың. Ушунуңар ишке ашсын. Өзүңө да сак бол, эмоцияга алдырба. Жакшынакай ишке ашып кетсе, биз да колдойбуз сени. Абдан жакшы кылып атасың, бүт айлели. Мен Аксайдан болом да, Фарелованы тааныйсың да, сен кичинекейиңде көзүңү тептегерек кылып алып баягы көк семерканы айдап жүрчү эмес белең. Жакшы бала болгон турбайсыңбы сен? Эл керегине жарагын, эл керегине жараган баласың, только өзүңдү кармай кой. Рахмат. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин атым Рахман. Азыркы маалда Кошмо штатында жашайм. Кыргыз элине кайрылуу жасагым келип жатат. Элим, ойгонолу. Канча убакытка чейин чыдап жүрө беребиз? Өлкөбүздө коррупция эң чокусуна жетти. Рейтингде эң жакыр өлкөлөрдүн бирине кирдик. Кыргыз элим, келечек өзүбүздүн гана колубузда. Кайдыгер карабайлы келечегибизге. Анан ыраазычылык билдиргим келип жатат. Сыймык Жапыкеев абага жана чоң казат биримдигине. Алла Таала сиздерге ден соолук, күч кубат берсин. Эл сиздер менен бирге болсок, баарын жеңебиз. Рахмат. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин атым Рахман. Азыркы маалда Кошмо штатында жашайм. Кыргыз элине кайрылуу жасагым келип жатат. Элим, ойгонолу. Канча убакытка чейин чыдап жүрө беребиз? Өлкөбүздө коррупция эң чокусуна жетти. Рейтингде эң жакыр өлкөлөрдүн бирине кирдик. Кыргыз элим, келечек өзүбүздүн гана колубузда. Кайдыгер карабайлы келечегибизге. Анан ыраазычылык билдиргим келип жатат. Сыймык Жапыкеев абага жана чоң казат биримдигине. Алла Таала сиздерге ден соолук, күч кубат берсин. Эл сиздер менен бирге болсок, баарын жеңебиз. Рахмат.